Саламатсыздар, урматтуу менин каналдын көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Азыр ушул 24 жылдын экономикасынын жыйынтыктарын көрөлү. Биз карай турчу көрсөткүчтөрдүн негизи биринчиси бул деген ИДП өсүү темпи болот. Инфляция, инвестициялар, айлыктар, жумушсуздук жана армияга чыгымдар. Анан эң негизи карасак ИДП, ички дүң продуктубуз мисалы үчүн 2014-жылы 400 миллиард сом болчу. 2024-жылы 1,2 триллион сомго жетти да. Эгерде карасак, өзгөрүүсүн 3 эсеге өстү. Мисалы үчүн биз деген ошо 3 өлкөнү салыштырсак, бул Тажикстан, Кыргыз Республикасы жана Монголияны үчөөнү салыштырсак, Кыргызстанда ошо 24-жылга карай ИДПнын көлөмү 14 миллиард долларга чейин жетти. Тажикстанда 12 миллиард долларга чейин жетти. Монголия бизден ашып баратат, 20 миллиард доллардын тегерегинде да. Эң тез ИДПнын өсүүсү акыркы жылдары болуп атат, 20-жылдан баштап азыркы 24-жылга чейин. Анан ИДПнын түзүмү кызмат көрсөтүү 2014-жылы 50% болчу, өнөр жай 15% болчу, айыл чарба 20% болчу. Азыр болсо кызмат көрсөтүү 50,5%, өнөр жай 15,1%, айыл чарба 9%. Айыл чарба акырындап өзүнүн экономикадагы үлүшүн жоготуп баратат. Анан эң көп акча бүгүнкү күнү ошо реэкспорт жана кызмат көрсөтүү, соодага кетип баратат. Анан эгерде ИДПнын өсүүнүн ылдамдыгын алсак, кызыктай бир факт сайтты таптык. Ал сайт бул TakeProfit.org деген сайт. 2014-жылы мисалы үчүн ИДП өсүү ылдамдыгы 4% болсо, 2024-жылы ИДП өсүү ылдамдыгы 6,3% болду. Экономиканын тездетилген өсүүсү байкалууда. Ошондо бул жерде мисалы үчүн ошо Атамбаев кезинде ИДП көтөрүлүп анан түшүп кеткен болчу акыркы жылдары. 14-жылдан баштап ИАЭПке киргенибизден баштап ИАЭПке киргенге чейин аябай тез өсүп келаткан. Сооронбай Жээнбеков кезинде ИДП өсө баштаган акыркы баягы отурган убактысында. Анан ошол Аскар Акаев кезинде башында өсүп баратып, 99-жылдары түшүп кеткен экен. Ушуну TakeProfit.org деген сайттан карасаңар болот. Ушундай кандайдыр кызык маалымат экен, бирок булар 3 эле президентибизди талдашыптыр, калган президентти талдай элек да. Анан инфляциясын карасак, биздин өлкөбүздүн эгерде 14-жылды алсак, анда инфляция 10,5% болчу. 24-жылды карасак, азыр инфляция 6,6%. Негизи жыйынтык бул инфляция азайды. Бул деген жакшы көрсөткүч. Баалар көтөрүлдү, сөз жок, бирок инфляциянын өсүү ылдамдыгы мындай азыр ылдыйраак да мурунку жылдарга караганда. Анан негизи ошо баалардын инфляция аябай көтөрүлүп, пандемия кезинде азыр кайра өзүн солгундай баштады да. Бул деген жакшы. Демек, балким эмки жылы кичине жеңилирээк болот бизге, 25-жылы. Анын негизги капиталга кеткен инвестициялар 2014-жылы 100 миллиард сомго чейин жетсе, 2024-жылы 5 айда эле 54 миллиард сом кетилди да. 54 миллиард сом инвестициялардын өсүүсүн көрсөтүп атат. Бул жыл аягына жыйынтыктар толугу менен чыга элек, бирок жыйынтыктар чыкса, ошол 100 миллиард сомго чейин барып калышы ыктымал деп айтып атышат серепчилер, экономисттер. Аны эми эмки жылдын мартына чейин билебиз. Номиналдык айлык акы орточосунан алганда 2014-жылы 12 миң сом болсо, бүгүнкү күнү 24-жылы 34 миң сом болду. Өзгөрүү 2,9 3 эсеге өстү деп айтсак болот. Жумушсуздук 2014-жылы 8%ды түзсө, ошол кезде 200 миңге чейин киши жумушсуз болсо, кийин 100 миңге чейин түшүп кетсе, азыр андан да аз болуп калды. 80 миңге чейин 2% болуп калды да 24-жылы. Жыйынтык жумушсуздук кыскарып баратат акырындап. Тышкы соода ошо 2014-жыл ИАЭПке киргенге чейин 6 миллиард долларга чейин өсүп кеткен. Дордой, кара суу базарлар гүлдөгөн. Анан 2014-жылы кескин түшүп кеткен, 3 миллиардга чейин. Анткени ИАЭПке кирип биз соодадан эркин болбой калдык. 2024-жылы кайра өсүп баратат. 5,2 миллиард долларга чейин көтөрүлдү. Биз деген продукцияны сыртка сатып атабыз. Бул жерде реэкспорт каралбайт да. Бирок өткөн жылдарды карасак, бизде сальдо, баягы соода сальдо, баланс минус болуп турган. Бул эмнени билдирет? Биз деген 70% бүт товарларды импорттойбуз, анан 30%ды өзүбүз жасайбыз. Сыртка болсо кылган экспортубуз аз. Ошол себептен албетте баягы бизде
баланс минуска кетет да. Биз көбүрөөк акчаны сыртка берип коебуз. Анан дагы армияга чыгымдар 2014 жылы 23 эле миллион доллар болсо, 24 жылы 150 миллион долларга чейин өстү. Бул кээ бир сайттардын айтуусу боюнча 2 эсеге өстү. Биздин баягы расмий өкүлдөрдүн билдириши боюнча 1 миллиард долларга чейин барып калышы ыктымал чыгымдар, бирок ал боюнча расмий маалыматтарды карасак ошо 150 миллион доллар деп эле эсептелинип мындай бааланып турат да. Анан мамлекеттик карыз кичине өстү. Эгерде 14 жылы 3,5 миллиард болсо, доллар менен бүгүнкү күнү 6 миллиард долларга чейин чыкты. Бул сырткы карыз жогорулаган. Анан көбүнчө бизге эң көп карыз кимге карызбыз? Эксимбанкка карызбыз 39%. Анан МАПка, эл аралык баягы өнүгүү ассоциациясына карызбыз бир 17%дай. Анан Азиялык өнүктүрүү банкка карызбыз 17%дай. Анан эл аралык валюталык фондко карызбыз, аяка карызыбызды азайтканбыз. Азырынча 9%дай. Евразиялык өнүктүрүү банкка дагы карызыбыз 6%. Ислам өнүктүрүү банкка карызыбыз 4%дын тегереги. Жапониянын мисалы үчүн сырткы экономикалык кызматташтык агентствосуна JICA деп коет, биз деген бир 3,5% карызбыз. Анан Европалык инвестициялык банкка дагы 2% карызбыз да. Анан биздин мамлекет акырындап ушул карыздарды тейлегенге күчү жетип калды, ушул карыздарды тейлеп жатат. Эми экономисттердин жарымы айтып атат, бул жакшы дейт, анткени эгерде канча карыз көп алсак, ошончо өнүгүүгө мүмкүнчүлүк болот. Эртеңкisi күнү биз ал карыздарды төлөгөнгө экономикабыздын кудурети жетет деп айтышат. Экинчи экономисттер айтат, жок, карыз алган жаман, анткени баягы улуттук байлыкты анан карыздарды бере албай ушинтип жүрө беребиз деп. Эми мен мындай айтат элем, баягы эгерде карызды туура пайдаланса өз орду менен, анда жакшы эле болот депчи. Анткени карыз алмайынча баягы ардыга жылбайсың. Бирок баягы ар бир мамлекеттик чыгымдар кыскарыш керек. Акыркы бюджетти эсептеп чыгышканда мамлекеттик органдарда аны карап чыктым. Мындай кандайдыр бир логика бардай да. Демек, бул жерден кооптонуу азырынча эрте. Анан миграция боюнча 2014 жылы Орусияга Кыргызстандан 526 миңдей киши кеткен, 20-жылы 980 миңдей киши болгон, 1 миллионго жакын. Анан 24 жылга карата алардын саны 411 миңге чейин кыскарган. Азыр Кыргызстандын жарандары 400 эле миң Орусияда расмий түрдө. Жана алардын көбү кайра кайтарып келип атат өлкөгө. Ушундай жагдай азыр негизи ошо миграция кыскарып атат да. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу башатын алды, жакында эле ачылды, расмий ачылыш жарыяланды, куруу иштери башталды. Биздин өлкө ушул долбоорду курат. Эгерде курса, Кыргыз Республикасы бүт дүйнөгө кошумча баягы экспорт күчөтүүгө, экспорт кылууга жол алат дагы, жана транзит аркылуу акчасын дагы алганга жетишет. 100 миллион доллардан 200 миллион долларга чейин түшүп турат мамлекеттик казынага. Ал эми жалпы баягы кошумча пайда, эгерде баягы транзитти албасак, өзүбүздүн экспорт жөндөмүбүздү өрчүтүүсүн алсак, анда 2-3 миллиард долларга чейин биздин ички дүң продуктубузга кошулат да ушул жол менен. Ошон үчүн бул аябай жакшы ушул 24 жылдын жыйынтыгы деп эсептейм. Анан дагы алсак, эл аралык мисалы үчүн индекстерди алсак, Кыргызстан 24 жылы экономикалык эркиндиктер көрсөткүчү боюнча 186 өлкөнүн ичинен 114 орунду ээлеп 29 балл топтогон. Кичине ушул жерден баягы артка жылуубуз байкалууда негедир. Мисалы үчүн 22 жылы, азыр 24 жылдыкка чыга элек, Кыргызстан 0,7 индекс менен 117 орунга көтөрүлүп, орто деңгээлдеги жогорку деңгээлде өнүккөн өлкөлөрдүн категориясына өткөн. Өнүккөн өлкө болуп барып атабыз. Өнүгүп келаткан эмес, өнүккөн өлкөлөргө ушундай кызыктуу нерсе болуп атат. Бутка көтөрүлүп атабыз да. 23 жылы эл аралык валюта фондунун маалыматы боюнча Кыргызстан бир адамга эсептелген ички дүң продукт $1830 түзгөн. Буга чейин $1260 болчу, азыр $1830. 2024 жылдын аягына Дүйнөлүк банк маалыматты эмки жылда чыгарат. Алдын ала 2300 болот деп айтылууда да. Күтөлү, расмий маалыматты күтөлү.
Ошол эгерде экономиканы 25-жылы дагы көтөрүп өрчүтөйүн десеңиздер, ушул QR код менен кирип катталыңыздар, силерге кат келет эмне кылышты. Анан ушул QR код бизнес пландоо сабагына алып барат. Бизнес пландоо боюнча сабак өтүп, бизнес план жазсаңыздар, аны өздөштүрсөңүздөр, ишкерчилигиңерди баштап алып кеткенге мүмкүнчүлүк пайда болот. Каналды колдоп койсоңуздар болот. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен эмки видео роликтерден көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.